Assalamu alaikum. Мекендеш медиа YouTube каналының көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Бүгүн мен сиздерге башкача кичине контент тематикада тартамын. Андыктан биздин каналдан алыстабаңыздар. Азыр сиздерге кызыктуу, жакшы видеолордон чыгарам. Видеого эми жаңы көрүп аткандар катталып кетебиз. Лайк, комментарий басып коебуз. Кыргызстан туугандар, Кыргызстан тоолордун мекени дейт, Мына бүгүн биз достор менен кичине Кадамжай районунун Абдыкадыр Орозбеков айыл өкмөтүнө караштуу Аккаяңы салуу жайына келдик. Бул жерде аябай сонун шарттар түзүлгөн, жаңы дачалар мынандай курулуп атат. Биз эң жогорку жагага келдик азыр. Бул жерде дем алууга бардык шарттар бар. Келем дегендер болсо, экран астына номер калтырып коем, ошо байланышып келсеңиздер болот. Туугандар, жакында бул жака жагымдуу жаңылык десем да болот, эми кадамжайлыктар үчүн айрыкча. Асфальт басылат туугандар жакында. Ошондо сиздер бул жерге чейин бул дачанын астында бир аз 400-500 метрден кийин уже асфальт болуп калат. Буюрса быйыл деп атат. Ал жөнүндө дагы буюрса видео тартабыз. Туугандар, бул жайга келип эс алып кетиңиздер, көңүлдү көтөрүп, жайкы учурда көп ден соолугубузга кам көрүп, жакшы эс алып кетип, өзүбүз үчүн дагы ден соолук үчүн кам көрүшүбүз керек. Ошондуктан баарыңыздарды ушул жерге келип эс алып кетүүгө чакырамын. Мынандай бул союз маалда ийне жалбырактуу арчалардан тигилген, ел деп коебу орусча. Аябай сонун. Аккайыңдар алысыракта, бул жерде жок. Бирок аябай кооз жер. Мындай элдер тигилген, союз маалда тигилген. Жаштыгыбыздан бери ар дайым келебиз бул жака, айылга жакын. Ошондуктан тез келип эс алып кетебиз. Анан бул жакта дачалар көп. Жолдору тегиз, перебал эмес, жеңил машиналар келет. Кааласаңыздар мына тоолорго чыгып, бийиктикти жакшы көргөндөр ушул тоолорго чыгып, чокуларына чыгып эс алсаңыздар болот. Анан могу тоолордо койлор жүрөт. Мына кандай кереметтүү кооз жерлер, Ушундай Кыргызстан, ушундай бейиш жерде төрөлүп калганыбызга Кудайга шүгүр деш керек. Сиздер дагы ушундай жерлерде алыста жүргөндөр, айрыкча Россияда жүргөн мекендештер, сиздер дагы келип эс алып кетиңиздер, сиздерге дагы насип кылсын. Айрыкча шаар жерде жүргөндөргө ушундай таза абада келип эс алып кетүүңүздөрдү чакырамын. Мына ушундай караңыздар, кандай сонун панорама. Бул жакты караңыздар. Бул жак Кара Шоро деген айыл бар бул жакта. Азыр бул жака дагы мамлекет жол салып атат, Кыргызстан өнүгүп атат, туризм өнүгүп атат. Анан мына колумдун астында Шахимардан деген Өзбекстандын анклавы бар. Мына мен турган тоонун астында, чукур жерде, чукурлукта. Ал жакта Өзбекстандын анклавы бар. Андан өткөндө ал жакта дагы Курбанкөл деген жер бар, канатный жолдор бар, асма жолдор. Ал жака дагы барып эс алып келсеңиздер болот. Кыргызстанда туризм өнүгүп атат туугандар. Мына караңыздар, ушундай тоолордун баштарына чейин мындай дачалар салынып атат. Азыр биз бул жер эми эле курулуп бүтөйүн деп калыптыр. Ушул жерге келдик. Себеби бул жер аябай эгиз, панорама, жакшы жер экен. Ошого биз ушул жерди тандадык. Токойлору дагы мындай өзгөчө. Кыскасын айтканда, сонун эс алганга сонун мүмкүнчүлүктөр бар. Бул жак эми курулуп атат экен. Азыр мындай боз үйлөр тигип атат. Туризмдин өнүккөнү ушул. Туугандар буюрса дагы тигет экен. Бул жака дагы кошобуз дейт. Шарттарды түзөбүз дейт. Балдар аянтчасы. Кыскасы ушундай. Негизгиси таза аба. Таза аба. Видеого лайк басып кетебиз туугандар. Адрес Кадамжай району, Баткен областы, Кадамжай району. Келем дегендер үчүн Абдыкадыр Орозбеков айыл өкмөтүнө карайт.
Айдеркенге жетпей сол жаққа бұрылып шығып кетесіздер. Ал жақты уже азыр жолды көрдік, тракторлар тегиздеп жолдорду кеңейтүү иштерин баштаптыр. Буюрса быйыл же болбосо кийинки жылга асфальт төшөйт деген эме бар, прогноздор бар. Аким деле, район акими деле айткан, ушундай жолдор болот, мүмкүнчүлүктөр түзүлөт деп. Мына ушундай мынтип этно стилде мынтип боз үйлөрдү тигип атат экен. Мындайча айтканда Кыргызстанда сервис жашырып атат туугандар. Караңыздар, кандай сонун. Бул жакта лесхоз тосуп коюптур, малдар кирбеш үчүн. Ушундай 2 айылдын малдары бири-бириге өтүп кетпеш үчүн тосуп коюптур сетка менен. Сонун, караңыздар. Бул жерге келип эс алгандар гана билет кандай эмес экенин. Азыр достор менен келдик. Мына караңыздар. Экологичный кылып, сонун кылып, жыгачтан аккуратный кылып жакшы жасаптыр. Бир аз көрсөтүп кетейин. Азыр курулуш иштери жүрүп атат экен. Сиздерге дагы ушул жерге келиш насип кылсын. Айрыкча алыс жерде жүргөндөргө. Мына сөөрү кылып, мынтип ОСБдан кылып, эгерде кимде ушундай пландап жүргөн болсо, кандай дачалар кылсак болот деп, мына жөнөкөй эле кылыптыр бул жагын. Листен профнастил, ичине российский мындай атайын вагонкалар экен. Ушулар менен жыгачтан кылып, сонун кылып жасаптыр. Азыр боз үйүн дагы көрсөтөбүз. Жакшы ийгиликтер каалайбыз. Кимде ким ушундай жерлерди максат кылган болсо, сиздер дагы ушундай дачаларды ачып, туризмди өнүктүрүүгө бардык салым кошушубуз керек. Негизгиси сервисти оңдош керек. Мына дагы бир боз үйдүн материалдарын алып келип коюптур, эми турат окшойт. Мына достор менен сонун кылып эс алабыз. Комментарий берип койгула. Мына бир досубуз келип кой союп, балдарды сыйлап атат. Мынтип Мурадыл деген бир досубуз. Мына очоктор бар. Бардык шарттар түзүлүптүр мына. Заманбап. Бул жакта мына боз үй бар экен. Жыгачтан этно стилде жасаптыр, сонун. Боз үйдү ичем, караңыздар. Боз үй дагы оригинал кыргыздын чыныгы боз үй экен. Жыгачтан, кийизден болгон оригинал жасалгалар менен ууктары, керегелери, түндүк баары жакшы. Сонун ушундай өнүгө берсин Кыргызстан. Бул жакты дагы усталар шайтет койбойн сизге, Мына туугандар, караңыздар кандай панорама. Вообще зор. Мен айтып аткан жол, жаңы жол окшойт мына. Мына көрүп атасыздарбы? Ушул жерден буюрса жаңы жол болуп, асфальт басылат деген. Бул Дугаба, бул жакта дагы Дугаба альпинисттердин лагери бар, тоонун аркасында. Ошол жака жол болот экен. Ал жака Европадан, Америкадан баягы учебный эмелер келет экен. Союз малда курулуп калган, ал жерде дагы оңдоп, заманбап кылып койгон. Ал жака дагы барсаңыздар болот. Альпинисттердин лагери. Мына ушундай туугандар. Кичине болсо дагы сиздерге видео тартыганга аракет кылдым.
Видеого лайк, комментарий жазып коюңуздар. Сиздер менен Мекендеш медиа YouTube каналы болду. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Видеого лайк, комментарий, сөз жазып коюңуздар, суранабыз.